жакшы болуп кетсе, анан сен операция кылдырып алсак. Тамыр чыгып кетет. Анан сен операция кылдырып алсак. Мындай мээнет кылып эле иштеп, акча таппай эле токтотуп коебуз да. Индиядан келген врачтар Бишкекте $45,000 деп айтышты да. 40 миң 50 миң кетет да. Ар жаткан сайын. Бишкекте $45,000 деп айтышты да. Сот алганда ушундай кылып кыйналып калам. Балдарым жакшы күн көрсөм, 2012-ден бери алып жүрөм. Ичиме суу толгондо Колдорунан келишинче жардам берсе, ушу апабызды жакшы кылып алсак. Ушу суу толгондо ушундай кылып кыйналып калам. Уйкум жок, түндөсү көбүрөөк кыйнайт. Үйлүү болуш ар бир адамдын кыялы. Дал ошол кыялыңызды орундатыш үчүн мен сиздерге Карагай курулуш компаниясын сунуштаймын. Эмне себептен деп ойлонушуңуз мүмкүн. Анткени бул курулуш компания акыркы үлгүдөгү жабдуулар менен курулууда. Бул жаңы курулуп жаткан үйдө газ, свет, ТЭЦ, бардык чарбалык жумуштардын бардыгы чечилген. Карагай курулуш компаниясынын документациялык иштеринде көйгөй жок, бул жактан 100%га кепилдик берилет. Бул курулуш компаниясы курулуштун А блогун толугу менен бүткөрүүдө. Ал эми калган 2 блогунда курулуш иштери жүрүп жатат. Дал ушул курулуш компания туурасында кенен маалымат алгыңыз келсе, өздөрүнүн YouTube каналы бар экен, ага катталып, кенен маалымат алыңыздар. Жана ошондой эле экран астында жазылган телефон номерлерге чалсаңыз, 24 саат бою сиздердин кызматыңыздарда. Кыялыңыздагы аянты кенен, тынч жерден үйлүү болгуңуз келсе, анда Карагай компаниясын тандаңыз. Анткени бул компания сиз ойлогондон да мыкты. Өнү араң чыгып, жанынын оорутканына айласыз чыдап келген Сайра Идрисованын төшөккө байланганына бир топ жыл болду. Буга анын 2000-жылдары сарыктын быы түрү менен ооруп, ошол кезде толук дарыланбай койгону себеп болгон. 2008-жылы ичине суу толуп, ошол жылдан баштап оорусу калбай күчөп келет. Бул өзү качан ооруп баштадыңыз эже? Бул эмнеден улам бооруңуз ооруп калды? Канчанчы жылдары башталды эле ошол боюнча айтып берсеңиз. Мен өзүм 2000-жылы сарык болгондо быы түрү менен ошондо жакшы лечение албай калганмы, кайра 2008 кайталанды. Ичиме суу толуп, лечение алып жүрдүм. 2012 ушу цирроз деп диагноз коюшту да. Ар 6 ай сайын лечение алып турам. Ичиме суу толуп кетет. Грыжа пайда болот. Грыжаман 3 жолу операция болдум. Пишоттон кан тамыры жарылып, 2 жолу лигированный операция жасаттым. 2020-жылы боорду алмаштырыш керек деп Индиядан келген врачтар Бишкекте пересадка печени деп айтышты. Ошол көп басам, кыйналам. Бул оору билинбейт экен да. Боордо нерв жок дейт. Басып жүрө берем кичине-кичинеден. Буттарым ишип кетет. Кыйналып калам. Боор оорусуна башка дагы оорулар кошулуп, бир канча операцияны баштан кечирген каарманыбыз уйкудан да калган. Тамакка табити тартпай, чай менен нан гана жеп калдым дейт. Ичине толгон сууну да бир топ жолу алдырган. Мындан улам кан басымын нөлгө чейин түшүп кеткен күндөр болду дейт. 2020-жылы дарыгерлер айыгуунун акыркы жолу боор алмаштыруу экендигин айтышкан. Уйкуңуз менен тамакка табитиңиз кандай болуп атат эже? Апеттим.
Ана içimde suyunu aldırıp лечение алганда жакшы болуп калат. Анан кайра içime su толгондо апеттим да жок. Тамак. Табитин тартпай калат. Уйкум жок. Түндөсү көбүрөөк кыйнайт. Түн мен ооруп чыгам. Врачтын жазып берген таблеткаларын ичип, мочегонныйларды. Ошентип кетем. Мына ичиңизге суу толуп калганы бул канчанчысы болуп атат? Эми бооруңузду алмаштырбаса башка жол жок деп атат да. Ооба. Ошо лечение алып чыгам. Кайра ичиме суу толуп калат. Бул ошо боору жакшы болбосо ушундай боло берет экен да. Бооруңуз кичинерген дейт. Ошо 2020-жылы перезетка деп врачтар ушундай диагноз коюшту. Төшөктө эле жатасызбы эле? Төшөктө жатам, кичине басам. Бирок кыйналам да бар. Алым жок. Ооругандан бери тарыктап кетти. Дарыларым кымбат. Бул эми ошо Индиядан перезетка бооруңузду алмаштыруу үчүн сунуштап атышпайбы? Бул үчүн канча каражат керектелет экен? 2020-жылы Индиядан келген врачтар Бишкекте $45,000 деп айтышты да. Ошо донорго төлөнөт экен. Барып ошол жактан 1,5 ай лечение да болот экенбиз. Ошо $45,000 деп айтышкан. Азыр эми кайрымдуу жарандардан, өлкө башчыларынан жардам сурайсыздар? Сурап 50 жаштагы Сайра Идрисованын жалгыз кыялы жана тилеги оорусунан айыгып, балдарынын жакшы күндөрүн көрүү. барып ошол жактан 1,5 ай лечение да болот экенбиз. Ошо $45,000 деп айтышкан. Азыр эми кайрымдуу жарандардан, өлкө башчыларынан жардам сурайсыздар? Сурап ошо Садыр Жапаров президент болоорунда кайрылганбыз. Бирок жардам болбоду. Айыл өкмөттөрдөн деле жардам болбоду. Өзүм тууган уругум деле кичинеден жардам беришти, айылалар жардам беришти. Азырдан бардык ушул лечениеме кетип. Дарыларым кымбат болду. Өзүнүн турмушубуз өзүңөр көргөндөй. Азыр дагы мына кайрымдуу жарандарга кайрыласыз да? Жардам берсе жакшы болот эле. Пересетка кылсаң жакшы болуп кетесиң деп атышат. Андайга мен жок, немем жок. Сумада акчам жок. Ошо эле кайрылат эле. Аздан болсо да жардам берсе. Жашоодон айыгып кетсеңиз кандай кыялдарыңыз бар? Эмнени кыялданып, эмне жасасам деген ой тилектериңиз барбы? Эми азыр ошо оорум менен эле алышып калдым. Ошо балдарымдын жакшы күнүн көрсөм, жол көзөм жардам берсе. Бала жардам берсе. Кудайым экиси көп жардам. Төшөктө Күчкө салып эле басып жүрөм да азыр. мына төшөккө жатып калганыңызга канча убакыт болуп калды же? 2012-ден бери алып жүрөм. İçime
su толганда жатып калам. Кыйналып чыгам түнү менен. Ошон үчүн ол кичине жакшы болуп калам жеңилдеп. Кайрылып су толганда кыйналам. Ооруңуз күчөп кетсе 3 ай сайын деле кайталанып калат экен да. Ол кечендер 3 айдан кийин бардым да. 6 айда бир лечение алып аттым эле. Кеченде кровотечение болуп кетип 3 айдан кийин барып лечение алдым. Врачтар кабыл албай калат экен. Жанагы печиңизден суу алдырганда кайсыл жактан алдырып атасыз? Ошко барып атасыздар да? Ошто алдырдым, Бишкекте алдырдым, Автоградской больницада алдырдым. Бирок жакшы алышпай баары жолум ишип, Бишкекке барып алдырдым. Ушу мочевой таблеткалар берет күчтүү. Буту колдорум тырышып калат. Сайра Идрисованын боорун Индиядан алмаштырып келүү үчүн $45,000 керектелет. Буга чейин жакындары өлкө башчысынан тартып, бир топ жактарга жардам сурап кайрылышкан. Бирок акча топтолгон эмес, байлык, үй-жай табылат. Апам айыгып кетсе эле деген Эмил Майыпжан уулу кайрымдуу элге кайрылып каржылык көмөк сурайт. Былтырлар элге кайрылып чыкканбыз. Бир-эки телевиденияга берип, адамдар жакшы адамдар бар экен, колунан келишинче жардам беришти. Азыр акча чогулуп, азыр баягы элден ар кандай сөздөрдү угуп, бирисинен жакшы болот экенсиң, бирисинен жаман. Ошого байланыштуу өзүбүз эле иштеп, колдон келишинче. Личинасы болсо деле мээнет кылып эле иштеп, акча табай эле токтотуп коебуз да. Кайрылдык. Эмеге чейин, Садыр Жапаровго чейин кайрылдык. Кат түрүндө биздин районго деле келди, Кара Сууач. Ошондо деле кайрылганбыз. Тилекке каршы ал жактан, бийлик жактан мындай жардам болбоду. Наразы эмеспиз го эми. Дагы деле кайрылат, ошо колунда бар. Жакшы адамдар бар. Колдорунан келишинче жардам берсе, ошо апабызды жакшы кылып алсак, бардык нерсе табылат. Акча, үй-жай. Ошо. Азыр колдон келишинче лечение кылып турабыз. Ошко, Бишкекке алып барыпчы. Азыр кол менен жүрөт да. Лечение, бир леченияга эле 50-60 миң кетирсеңиздер керек. 40 миң кетет да. Ар жаткан сайын. Күчтүү колдорду алат. Ошо. Азыр эми дагы кимдерге кайрылайын деп атасыз? Кимдерге кайрыласыз азыр ушул? Эми ошо кайрыла турган ошо карапайым эл. Ошо. Немеге буга чейин мэрияга бардык, өзүбүздүн оштогучу. Эми ошо чоңдордун баарына эле кайрылабыз. Колунан келишинче жардам беришсе. Ошо. Азыр эми главный кыялыңыздар, ой максатыңыздар апаңыздан сакайып, ушул апам тоюн көрүшкен болуп атат да. Апам жакшы болуп кетсе, анан сен операция кылдырып алсак, ошо апабыздын ден соолугу. Эми азыр сатып, мал жандык деле жок, кыйрап делечи. Үй-жайды сатып неме кылайын десек, жерлер деле жок. Эми ошо айла жоктон бардык нерсе келип, ушу жокчулукка такалат экен да. Азыр эми операция кылдырайлы десек, жокчулукка, акчага келип такалып атат. Мынча акчаны 1 жыл, 2 жылда иштеп таба албайт экенбиз. Ошо азыр
Ең башкысы ошо апабыздын ден соолугу. Колдон келишинче эме кылып атабыз, лечение кылдырып. Ошо эми дагы деле кайрылабыз ошо колунда бар адамдаргачы. Азыр 45 000 долларды атпайбы сиздерде пока акча чогул элек, Эми азыр чогул элек. Былтырлары ошо элге чыгып бир 5-6 ай жүрдүк окшойт. Эми ал көп чогулуш үчүн көп адам болуш керек, тууган урук болуш керек. Азыр үкөм экөөбүз атам болуп чыгып атканбыз үчөөбүз элечи. Ошо мындай тез чогула турган мүмкүнчүлүгү эч болбоду да. Ошо 45 000 доллар деп атат. Эми бул нерсе 1-2 жылда топтоло турган акча эмес экен. Что областнойдук. Бүт ошо диагноз бардыгы бирдей эле. Бишкектики. Пересадка печень деп берип атат. Баарында эле ошо пересадка печень деп берип атат. Калган бүт областной вирусный немелери, диагноздор. Ошо бул ошо баягы эме кылганбыз. Индияга жөнөткөнбүз диагноздорунчу. WhatsApp аркылуу. Ошо Индиядан келген немеси деле жобу деле ошо пересадка печень деп келген. Сайра Идирисованын тагдырына кайдыгер карабаган кайрымдуу жарандар болсо төмөндөгү номерлер аркылуу акчалай жардам көрсөтө алат. Жатып алып эле ушинте бериң, жатып алып эле көрсөтө бериң. Мына ушул жактан деле кылсаңыз болот. Аягын ачасызбы? Битлен алып коюп тура бересиң, Тура эле турбайм. Отурсаңыз кыйналып калбайсызбы? Кайсыл жериңиз болуп калып атат эже ошондо? Мына жалпысы элеби мына чекесиндегилер, Тамыр чыгып кетет. Мына жерден суу алышкан. Суу болгондо ушинтип кыржалып